Биз көрсөтүүбүздү улантабыз. Замана студиясында таңкы конок бар, тааныштыралы. Бүгүн биздин студиябызга Медер Ирсалиев Эсенгулович, Кыргыз Республикасынын социалдык фондунун төрагасы келди. Тосуп алалы. Саламатсызбы? Кутмандуу таңыңыз менен келиңиз. Кош келиңиз. Саламатсызбы? Келиңиз бизерге, ордун алыңыз. Белгилей кетсек, 1-июль 2019 жылдын 1-июлунда социалдык фонд тарабынан камсыздандырылган өздүк кабинет, Адамдын өздүк кабинети ишке кирген. ишке кирген. Ошол тууралуу жалпы элге маалым берип койсоңуз. Ооба, Медер Эсенгулович, кош келиңиз. Чындыгында ошол тууралуу кандай өзгөчөлүктөр болуп атат? Элдер кандай багытта жана кайсыл суроолор менен көбүрөөк кайрылат экен, ошол боюнча толуктап айтып берсеңиз. Саламатсыздарбы? 1-июлдан баштап, быйылкы жылдын 1-июлунан баштап ошо камсыздандырылган адамдардын өздүк кабинети, электрондук өздүк кабинет ишке кирди. Бул жерде негизги маалымат алуу, баягы пенсионерлер социалдык фонддун бөлүмдөрүнө келбестен интернет аркылуу электрондук түрдө ошо болгон пенсияга тиешелүү болгон суроо талаптардын баарын тең ошол өздүк кабинет аркылуу алганга мүмкүнчүлүк бар. Ал үчүн биринчиден ошол ар бир жаран бир жолу социалдык фонддун бөлүмдөрүнө келип арыз менен кайрылуусу керек. Анан биз электрондук ачкычын бергенден кийин ал өзүнүн ошол эсеп шотундагы болгон маалыматты алганга укук алат да. Андан тышкары экинчи жолу болсо бул жанагы жаңы паспорт, чип аркылуу паспорттор жаңы чыккан 2017 жылдын үлгүсүндөгү жаңы паспорттор менен дагы ошо интернет аркылуу өзү катталып, баягы соцфонддун бөлүмдөрүнө келбей эле катталып, анан кийин ачкычын алып алып, ошол аркылуу да алса болот да. Бул эмне үчүн мындай болуп атат? Себеп дегенде, бул жерде ар бир кишинин маалыматы коопсуздукту биз камсыз кылышыбыз керек дагы. Ошол себептен бул сөзсүз түрдө өзү келип алыш үчүн ушундай болуп атат да. Коопсуздук иретинде башка бирөөнүн маалыматын көргөнгө же болбосо үчүнчү кишилерге бергенге укук жок да. Ошол себептен. Анан эми бул жерде эмне маалымат камтылат? Баягы жеке эсебиндеги болгон тапкан айлык акысы жөнүндө топтомо компонентибиз бар. Ошол компоненттин ичинде канча акчасы топтолгону жөнүндө маалымат. Анан ошол инвестициялык кирешелери канча болгон жөнүндөгү маалыматтар алса болот. Андан тышкары ошол пенсияга чыгууга арыз берип, ошо электрондук түрдө эле ошол пенсияга өзүнүн тиешелүү документтерин тапшырса, биз ошону чектеп, андан кийин электрондук түрдө ошол протоколун жөнөтөбүз. Бул дагы болсо ошол жана коррупцияга күрөшүү максатында дагы, цифровизацияга тиешелүү дагы, убакытты үнөмдөө максатында дагы ушундай иш-чара иштелип чыкты. Азыр эми бул баягы жаңы болгондуктан кичине азыраак десем мындай кичине кыйынчылыктар жаратып атат. Түшүнбөгөндөр да болуп атат. Ошол себептен бүгүнкү күндө 10 миңге чукул киши уже катталды. Анын ичинен 100га чукул киши пенсияны дайындоого документтерин электрондук түрдө тапшырды, өткөрдү. Анан ошо жетишпеген документтерин биз кайра ал кишилерге электрондук түрдө жөнөтүп атабыз да. Негизи бул долбоордун ишке кириши зарылчылыгы бар беле? Эми өзүңүздөр билип атасыздар, быйылкы жыл президент аркылуу дагы ошо цифровизация жылы болуп атат, аймакты өнүктүрүү жылы болуп атат. Ошол себептен бул зарылчылыгы жылдан жылга баягы маалымат технологиялары дагы өзгөрүп атат. Ошол себептен бул мен ойлойм эң убагында, өзүнүн убагында келди, жасалып атат. Бул баягы биздин кызматкер менен ошол жарандын ортосундагы түздөн түз байланышты алыстатуу максатында болуп атат да. Бул дагы болсо бул жакшы көрүнүштөрүн берет. Өзүңүз айткандай, быйылкы жыл ошо санариптештирүү жылынын алкагында ишке ашып отурбайбы? Чындыгында бардык тармакта электрондук тармакка өтүү демилгеси көтөрүлүп, ар бир тармак ишке киришүүдө.
Бул аталган долбоордо мисалы пенсияга тиешелүү эмес, деги эле ушул социалдык тармакка тиешелүү адамдар дагы суроолор менен кайрылса болот экен да. Туура айтасыз, баардык каалаган көйгөйлүү суроолор боюнча дагы кайрылып эле жөнөкөй мындай произвольный түрдө дагы арыз калтырса, биз ошол арызды карап, ошого электрондук түрдө ошого жооп беребиз да, дагы. Канча убакытта сиздер жооп бересиздер? Мисалы бүгүн жазса, бир пенсиядагы кара адам сиздерге кайрылса, жообу канча убакыт болот? Азыркы күндө баягы жообун ошол биздин операторлор карап туруп, өзүнүн ошол суроонун мазмунуна жараша жооп берилип атат. Бирок азыр ошол программабызды дагы иштеп атабыз. Бул автоматтык түрдө онлайн режимде моментально жооп алганга мүмкүнчүлүк азыр жаңы жасалып атат. Бул болсо жанагыраки өздүк эсебиндеги акча каражатын, канча акча каражаты бар экенин ошону автоматтык түрдө суроо берери менен ошол өзү каалаган убакта алганга мүмкүнчүлүк түзүп атабыз да. Бул программаны иштелип чыгып атат. Буюрса бул дагы жылдын аягына чейин аракетибиз бар, киргизип калабыз деген. Так бир күндүн ичинде, бир күн, бир жарым күндүн ичинде ошол биз толук маалыматты жооп бергенге мүмкүнчүлүк түзүп атат да. Азыркы күндө ушундай. Ал эми өздүк кабинетти түзүү үчүн кандай документтер керектелет? Бул жерге арыз эле ошол камсыздандырылган жаран арызын эле ошол социалдык фонддун бөлүмдөрүнө бир жолу келип арыз түрүндө берип кетиш керек да, жана ачкыча алыш үчүн. Бул эң биринчиден эле маалыматтык коопсуздук. То есть менин эсебимдеги маалыматты эч ким билбеш керек. Бул мыйзам чегинде каралган. Ошол себептен ушундай чараларга барып атабыз да. Же болбосо биздин принципе баягы каалаган кишинин маалыматын каалаган убактта берип койгонго мүмкүнчүлүк бар. Бирок мыйзам бул маалыматтык коопсуздук иретинде жол бербейт да. Ошол себептен ар бир жаран только өзүнүн гана маалыматын көргөнгө укуктуу. Биздин пенсия курагындагы улуумундагы ата апалар үйдө жылуу жумшак ысык жайын ичип эле суроолорун берсе, ага жооп алууга мүмкүнчүлүк болуп атпайбы? Анан жөнөкөй тил менен айтып берсеңиз, бизди көрүп аткан көрүүчүлөргө кайсыл сайт аркылуу же кандай сиздерге кайрылыш керек, ошону дагы айтып берип койсоңуз. Бизде бул өздүк кабинетте катталуу үчүн соцфонд KG деген сайтка кирип эле ошол сайт аркылуу катталса болот. Мен жана жогоруда айттым, же болбосо ошол бир жолу социалдык фонддун бөлүмдөрүнө бир жолу каалаган жердеги бөлүмгө баягы жашаган жеринде же иштеген жеринде эмес, каалаган жерине жакынкы кайсы жерде ыңгайлуу болсо ошол бөлүмгө барып эле арыз жазып, ошол биздин кызматкерлер ошодон каттап, анан кийин электрондук ачкычын телефонуна SMS аркылуу келет. Андан кийин үйүнө отуруп алып, соцфонд SFKG сайтына кирип эле ошол кабинетке катталып алат. Жана ушул боюнча дагы толугураак маалыматты сайттан да калса болот экен да демек. Сайттан, биздин сайттан да толук маалыматты. Андан тышкары колл-центрибиз бар, ошол колл-центр аркылуу дагы ушул маалыматтарды алса болот. Бул жерден эми бир гана эсеп, өзүңдүн эсебиңдеги, өздүк кабинеттеги өзүңдүн эсебиңдеги каражатты гана билбестен, ошондой эле справка да ала алса болот экен да. Баардык справканын түрлөрүн, ошол пенсия тууралуу, пенсиянын өлчөмү тууралуу, же болбосо пенсияны бир райондон башка районго которуу жөнүндөгү арыздарды, пенсиянын өлчөмү жөнүндөгү арыздарды, же болбосо пенсиянын төлөмдөрүн, мисалы почтадан банкка которуу жөнүндөгү арыздарды, андан башка каалаган арыздын баардыгын тең ушул электрондук өздүк кабинетке калтырса болот. Бул жерде бир дагы кошумчалап айтып кетчү нерсе, бул электрондук өздүк кабинеттин бир өзгөчөлүгү жанагы кагаз түрүндөгү алып келген нерселердин баардыгын тең ошо электрондук түрдө сканировать этип эле ошого салып, если туура так маалымат болсо, биз эч кандай проблемасы жок эле ошол убагында чектеп жана протоколду кайра жөнөтүп койгонго макул болду, пенсионер уже төлөгөнгө жөнөткөн. Абдан жеңилдетүү болду экен. Жеңилдетүү болду. Негизи бул долбоорго дагы кандай баягы өзгөчөлүктөр киргизилген турат? Дагы буюрса келечекте биз ошол мобилдик тиркеме аркылуу дагы мунун үстүндө да иш жүрүп жатат бүгүнкү күндө.
келечекте ошол мобилдик тиркеме аркылуу дагы киргенге мүмкүнчүлүк беребиз. Бунун бир гана көп суроо болуп атат, эмне үчүн баягы маалыматты каалаган убакта кирип, каалаган убакта алганга болбойт деген. Бул бир гана баягы жана жогоруда айттым, ошол маалыматтык коопсуздукту сактоо иретинде гана биз ушундай жолго барып атабыз да. Бул мыйзам чегинде ар бир жаран только өзүнүн гана маалыматын караганга, башка бирөөнүн маалыматын көргөнгө же болбосо үчүнчү кишилерге өткөргөнгө мыйзам тыюу салат да. Бул биздеги сакталган маалыматтын баардыгы тең жана купуя маалыматтарга кирет да. Ошол себептен биз ушундай эмелерге барып атабыз да, шарттарга барып атабыз. Бул өздүк кабинеттин ичинде акча жүгүртүүгө дагы мүмкүнчүлүктөрү бар да, ошондо. Бул жерде үйгө отуруп алып кредит төлөө же акчаны башка картага которуу. Жок, акчаны башка картага которуу маалыматы жок. Бул жерде топтомо компонентиндеги гана башка бир байкоочу, то есть уюштуруучу компанияларга акчаны которгонго арыздарды гана берүүгө да. Акча өзүнүн акчасын жана почта аркылуу же банк аркылуу же башка банкка которуу жөнүндөгү арыздарды гана алып туруу да. Анан ошо белгилей кетсек, биздин студиябызда түз эфирде Медер Ирсалиев, Кыргыз Республикасынын социалдык фондунун төрагасы. Учурда биз камсыздандырылган өздүк кабинет тууралуу сөз кылып жатабыз.